Ушундай болуп калды да, бир мындай лөлүдөн айырмасы жок болуп калды. Бир муктаж адамдан айырмасы жок болуп калды. Мода десе эле кетип атабыз да, бирок аны же эркегибиз карабайт, же аялыбыз карабайт, же энебиз карабайт, же атабыз карабайт аны нерсеничи. Ким көңүл бурат анда агачы? Ким айтат ага? Аксакал болуп аксакалдар айтпаса, жаш болуп жаш айтпаса, эне болуп эне, ата болуп ата айтпаса, ким айтат аны? Кимдин милдети аны айтыш? Эгер сизде мекенге болгон бир аз урмат сый болгондо, ал нерсеге кайдыгер болбойт элеңиз да. Сөзсүз ал нерсеге кайдыгер болбоңуз. Мен айтып өттүм я Стамбулданчы. Ошол мезгилде айттым мен кээ бир жигиттергечи. Мына эмне кылып жүрөт мына кыздар десем, бул жерде адат мындай адаттагы эле көрүнүш дейт да. Биз ошондой адаттагы эле көрүнүш деген менен кутулуп кала турган болдук да. Кызыбыз ошондой кор болуп жүргөн болсо, мен кыргызмын же мен мусулманмын деп баш көтөрүп жүрбөй эле коюш керек да негизиненчи. Биз өзүбүзчө эле кердейбиз. Мен кыргызмын, менин атам манас болгон, менин атам тигиндей болгон деп. Кана өзүңүз ошол манастын кылган амалдарынын бирөөсү кана? Эч кимиси жок да. Дагы биз сыймыктанабыз. Али радиаллаху анхунун бир сөзү бар. Лайсал фата ман якулу кана аби каза ва каза. Жигит эмес, менин атам паландай болгон, менин атам тигиндей бай болгон, мындай тигиндей болгон деп мактанган инсан ал жигит эмес. Ал фата ман якулу ана за. Жигит деген мен мына менмин деген жигит. Кана чыккандар, мен мына менмин деп чыккан барбы? Мен токтотом бул нерсени, зынаны мен токтотом деп чыккан барбы? Бул исрафкорчулукту мен токтотом деп чыккан барбы? Биз только ата бабабыз менен сыймыктанабыз, бирок өзүбүз менен сыймыктана албайбыз. Өзүбүздүн эгер кылган амалдарыбызды көрсө, жерге кирип кеткен, ошодон көрүп өлүп калган жакшыраак да. Ошол амалдарды көрүп, кыргызмын деп, мусулманмын деп тургандан караганда өлүп калган жакшыраак бизгечи. Биз дагы эле баш көтөрүп жүрөбүз. Кантип бул жер бизди кантип көтөрүп жүрөт негизиненчи? Ушундай кыргыз каяка барып атабыз, эмне кылып атабыз, кимдин аркасынан ээрчип кетип атабыз билбейм. Мода десе эле кетип атабыз бир жагына карап. Бирөө арак ичсе 10тасы анын аркасынан ээрчийт. Бирөө зынага барса 10тасы анын аркасынан ээрчийт. Мечитке келген болсо, мечиттин алдынан мечит жакты мынтип тосуп алып өтүп кетесиз. Каяка кетип атабыз кыргыздар? Бир аз ойлоно турган убакыт келди эмеспи? Бир аз ойлонойлу. Мүмкүн болушунча өзүбүздүн мойнубуздагы аманаттарды аманаттарга бекем болойлу. Аялыңызга, мекениңизге Пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде ham келет, хуббул ватан минал иман. Мекенди сүйүү бул имандан болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө жашап жаткан мекениңизди сүйүңүз. Мекениңизге урмат сый болсун. Сөзсүз ошол мекенди урматтап калайлы. Ошол мекенибиздеги өзүбүздүн ушул айлыбыздагы жок дегенде, айлыбыздагы бир туура эмес, кыргыздын салтына же шариатка туура эмес болгон амалдарды жоготушка аракет кылайлычы. Бир адам эле бул жерге кылып сүйлөй бергени менен пайдасы жок анынчы. Биякта колдоочу инсандар болсо анын пайдасы жок. Бияктагы инсан ошол нерсеге аракетти кылбаса анын пайдасы жок. Бул жердеги адам сүйлөй кетип калат да, бизден чыкканыңыздардан кийин кайра бул каяктан келип бул жактан чыгып кетет. Болду, ошо менен бүтүп. Не пайда андан? Келиңиздер, бир гана адам эмес, балким жалпыбыз бардыгыбыз аракет кылбайлы ошол. Жок дегенде ушул Гүлбарды оңдогонго аракет кылбайлыбы? Гүлбардагы исрафкорчулуктарды жоготконго, Гүлбардагы зынаны жоготконго аракет кылбайлыбы? Жүрөт мына көчөдө, чыгып көрүп атасыздарбы? Түнү чыгасызбы, күндүзү чыгасызбы, алкаштардын канчасын көрүп атасыздар? Ким айтат аларга? Сиз айтпасаңыз, мен айтпасам, бул айтпаса ким айтат? Ким аларга айтат жакшы нерсени? Келиңиздер бардыгыбыз биригип, ошол нерсеге бекем туралычы. Кече биз жакшы бир демирге көтөргөнбүз 98дер мененчи. Бизде эч ким үйлөнө элек, келгиле. Бардыгыбыз ошол тойдогу исрафкорчулуктарды жоготойлу деп. Алхамдулилла, бирлик тараптагы 98дердин бардыгы ошол нерсеге ыраазы болушту. Уже почти коммунизмда дагы көпчүлүгү ыраазы болушту. Калган жактар менен сүйлөшүү толук боло элек, иншалла, ал нерсени жоготушка аракет кылайлы. Келиңиздер, бул бир гана 98дердин арасында эмес, балким бардыгыбыз ошол тойдогу исрафкорчулуктарды жоготойлу. Силер тойдо кандай акыбалдарды болуп аткандарды көрүп атасыздар? Кайната менен келиндин акыбалын көрүп атасыздар. Келин өзү кайнатага кайра алыш керек эмес да. Кыргыздын салты боюнча дагы, дин ислам шариат боюнча дагы. Бирок биздикилер ойногонго чыгып атат, кайнатасынын алдында кыйшаңдапчы. Ошол нерселерди токтотууга убакыт келди. Келиңиздер ошол нерселерди токтотойлу. Бардыгыбыз биригип, бир жакадан баш, бир жегинен кол чыгаруу деген нерсе бар. Келиңиздер бардыгыбыз биригип ошол нерсени токтотолу.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحفظا كاملا وذهنا شاملا وفهما زكيا وتوفيقا لتحصيل العلوم. Ya Rabbil Alamin, uşulan aytılıngan masalelerde birinçiden özüңдүн разылыгың үчүн aytılıngan masalелерден кылып, aytılıngan ар бир аят хадистерге өзүң амал кылып жашаштыкты өзүң насип кылгын ya Rabbil Alamin. Ya Rabbil Alamin, дүйнө жүзүндө мусулмандарга тынччылык бер. Ошолордун катарына кыргыз жергесине дагы өзүң тынччылык бер. Ош шаарына ушул Гүлбар айылыбызга тынччылык берип, Гүлбардагы бузукулуктардын, исрап кошулуктардын жок болуштугуна өзүң насип кылгын.